Assalamu alaikum Жалал Баш шаарынын тургундары жана мыймандары. Кечинде Ленин көчөсүндө бара жатам азыр. Сол жагымда Хурма кафеси. Булар дагы ишин бүтүрүп үйлөргө жөнөп атат. Тарткан себебим ол тротуардан шаардык мекемелер ошол дарактарды караган мекеме былтыр эле айтылган, жылгы эле айтылат. Көңүл бурбайт да, жолдорду свет коет, базардын бул жерде свет жок тротуарда. Мурун кафе ачылганда свет бар эле, жарыктык. Бирок өткөн кеткен сындырып кетиптир. Кайра жасалады. Биз бирөөнүн менетини аракетин силай угайбыз да. Ушу кетип атып эле табиш керек, сындырыш керек. Бирок мен азыр кайрылганым башка суроо боюнча. Силер көрүп жаткандай бул арча жол боюнда өскөн арча. Мен жылгы эле айтам, урматтуу ошол мекеменин башчылары караш койсоңор, кыркып койсоңор, мындай басып кетип атсаң, башыңа урунат да. Караңгыдачы. Башыңа урунат мындай болуп. Мына дагы эле кыймылдап атат. Башка урунган үчүн кыймылдап жатат. Эми бул дагы эле мисалы өтө жанагы эмес да, проблема эмес да, туурабы келип 1 метр бийигирээктан кыркып койсо. Көрүп жатасыңар, Эми башыңы ылдыйраак кылып бас десеңер да эле болот. Бирок мен эмнеге башым ылдый кылып басыш керек? Мен түз эле баскым келет. Мисалы башым уровеньде, могул жерде тоокул мына. Чекеде эмес мына. Жолдо мына. Түнү караңгыда келетип, бир көзүңө сайылып калсачы эми. Кудай зренияң көрө эмеспиз го, бирок кээде башка нерсеге көңүл бурулуп же караңгыда көрбөй калышың мүмкүн, башкага алаксып башка нерсеге. Мисалы үчүн мына келе айтып эле. Телефонум түшүп кетейин деди го. Жанагы кылса урулуп кетиши мүмкүн да. Не мешать этет? Кыркылган экен негизичи. Көрүп жатабыз, кырккан экен. Мына кырккан экен. Бирок ушуну курап калган экен. Түгүдөн эле кыркып койсо эмне болот мына? Түгүдөн эле могул жерден эле кыркып койсо эмне болот? Кыйын эмес го. Туурабы, туугандар? Туура эле, сол жагы да бош эле. Бирок эми встречный келип калат, башка болуп калат. Ошондой болуп кооптукту жаратат да ушул дарактын веткалары. Ошону кырып койсо, бул ушул эле жерде эмес, ушул арча өскөн бар жок деле ушундай вот. Мисалы үчүн тиги Андалус кафе бар го, ал жерде не только мындай веткалар, булар толугу менен эле тротуарды тоскон аз келген тротуардагы жок почти. Могул жак уже бийигирээк экен. Бул жагунун жанагысы кырккан окшойт. Кырктырганбы, өздөрү караганбы? Былтыр тиги жакта даракты кырктырган элем. Азыр барып көрөлүкчү, быйыл эмне экен. Паузага коюп турайын. Мына силер көрүп жаткандай, азыр могул жагунун тушунда өтүп кетип атам. Мына аларды заборунда мына жарык турат. Жакшы, сонуну жазыкта кетип атасың. Жарыкта кетсең могул жерде өчүп калыптыр. Эми алмаштырып коёр. Былтыр могул жерди ушул дарактарды кырктырган элем да мен, эми суранып. Себеби ылдыйга чейин бассаң бетиңи шак коюп тиет эле. Мына магазиндер, частный бизнестер жарыктыктарды коюп, банктар жарыктыктарды коюп, тротуар более-менее мындай жарык, жакшы бассаң мындай жерлерге чалынбай, урунбай көрөсүң.
Нар жакта биз көрүп турабыз мамлекеттик имараттарды тушта тротуарда жарыктык жок. Мына детсад, обл администрация. Бирок бул шаарда машина үчүн эле жол эмес да, туурабы? Пешеходдор дагы басат, жөө басат адамдар. Ошону караштырып койсоңор, сонун иш болот эле. Рахмат баарыңарды. Айт майрамдар менен бейпүл күн. Алайын.